Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биз адаттагыдай эле өлкөнүн коопсуздугу, деги эле ички маселелери, сырткы күчтөрдүн кайсы бир мамлекеттин, айрыкча биздин мамлекеттин ички иштерине кийлигишүүсү, мына ошолорго каршы тоскоолдуктарды жаратуу, аларга каршы туруу маселелери, бүгүнкү күндө кандай фактылар бар, сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсү боюнча, деги эле мамлекеттин коопсуздугу, стабилдүүлүгү үчүн кандай кам көрүшүбүз керек деген маселенин үстүндө кеп кылмакчыбыз. Деги эле бүгүнкү күндө муну менен катар массалык маалымат каражаттарынын кийлигишүүсү кандай болмокчу? Ички массалык маалымат каражаттары жана сырттан келген массалык маалымат каражаттары бүгүнкү күндөгү айрыкча ушул мамлекеттин орчундуу маселеси болгон шайлоонун алдында жана шайлоо өткөндөн кийин кандай маселелер козголуш керек, коопсуздук үчүн кандай кам көрүш керек деген маселенин үстүндө маек куруу үчүн 5 коомдук ишмер, укук коргоочу, келечекке жол мониторинг борборунун жетекчиси Турсунбек Акун менен маек курабыз. Турсунбек Акунович, саламатсызбы? Куш кепсиз студиябызга. Мынакей айткандай, эми өлкөдө эң орчундуу бир маанилүү маселе болуп жатат, шайлоо алдыдагы. Ошо шайлоонун алдындагы маселе, анан шайлоо өткөндөн кийин деги эле президенттик шайлоо болобу, парламенттик шайлоо болобу, ушул учурларда мамлекет өзүн өзү коопсуздугун камсыздаш керек дагы, стабилдүүлүгү үчүн кам көрүш керек. Мына ушул учурда сиз укук коргоочу катары жана ушул бирден бир сырткы күчтөргө каршы турчу мониторинг борборунун жетекчиси катары кандай иштерди алып барып атасыздар бүгүнкү күндө? Анан ушул деги эле өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн, коопсуздугу үчүн бүгүнкү күндө кандай кам көрүшүбүз керек дагы, ал эрежелер бүгүнкү күндө сакталып атабы? Эми мамлекетти айта кетейин да, жалпы, жалпы. Эми ушул мамлекет тарабынан дагы как жаран катары, Кыргызстандын шайлоочусу катары алыстан карап турабыз. Мамлекет тарабынан да кээ бир кадамдар жасалып атат. Өзүңөр билесиңер, ушу жанагы шайлоого өтүү порогу 9%-тен ылдый 7%-ке түшүрүлдү. Бул дагы ушу 1-2-3 эле партия келбей, бир 5-6 партия келгенге шарт түзүлдү. Бул дагы жакшы нерсе. Андан тышкары дагы ушу кээ бир партияларды борбордук шайлоо комиссиясы четке салып салды эле, бир 2 партияны өткөрбөй, документтерин албай. Бирок аны сот аркылуу кайрадан калыбына келтирип койду. Мисалы Кыргызстан менен бүтүн Кыргызстан партиялары. Бул дагы азыркы сиз айткандай ушу коопсуздукту камсыз кылуучу жагдай болду. Анткени миңдеген адамдар көчөгө чыгып талап кылып атышты, бирок туура чечим болду деп эсептейм. Андан тышкары президент дагы, мамлекеттин башчысы дагы биринчи КТРКнын биринчи радиосунан чыгып, азыр бүт кандай партия келсе да мен ал партиялар менен иштешем, мен бир да партияга турбайм, бир да партияны колдобойм, баардыгына калыс болом деген пикирин билдирди. Бул дагы мен ойлойм аябагандай чоң нерсе, бул дагы. Анткени анан экинчи нерсе, Кыргызстанда азыр атаандаштык партиялардын 16 өткөн, анан дагы борбордук шайлоо комиссияга 44 партия арыз берген, ниетин билдирип, ошонун ичинен 16 партия катталуу укугуна, бактысына ээ болуп, мына азыр агитациясын жасап бүтүп атышат. Ошол 16 партиянын ортосунда каршылашуу аябагандай курч мүнөздө өтүп атат. Мына силердин ЛТРден көрүп атабыз, КТРден көрүп атабыз. Бул дагы мына талаштан тактык жаралат деп, мурдагыларга караганда аябагандай курч мүнөздө, аялдар өзүнчө, жаштар өзүнчө, мына өзүңүз да алып барып атасыз бир үйүнө, ошондо аябай курч мүнөздө, кээде бир мушташа турганга чейин жетип барып токтотуп атасыңар, туурабы? Мына бул дагы ушул эгерде мындай сыпа болуп эле туруп алганда, кийин баягы кооптонууга жол ачылат эле. Азыртадан мондай демократиянын мүнөздөрү болуп атат. Мүнөздөрү баягы балалыктын эмени, демократиянын балалык оорусу да болуп атат. Эми мунун баары баштан өткөнбүз, дагы өтүп жатабыз. Ошон үчүн көп азыр биз дагы мына мониторинг борбору мамлекетте чет элден кандай кийлигишүү болуп аткандыгы боюнча аябай көп айттык. Мына Сурамжыл Америка институтунун кийлигишип аткандыгы боюнча, USAID деген агентствонун кийлигишип атканын айтканы боюнча, эл аралык кээ бир уюмдар кийлигишип атканы боюнча сиз аркылуу аябай кеңири эле айтып бердик. Алар боюнча көп аракеттер жүрүп атат, коомчулукка чыгардык. Эми ушу Кыргызстандын тагдырын Кыргызстандын шайлоочулары гана чечиш керек да. Кайсы депутаттар шайланат, Кыргызстандын шайлоочулары чечиш керек. Башка мамлекеттер, эл аралык уюмдар чечкен болбойт. Мен ойлойм, ушундай бир сиздин сурооңузга жооп катары мониторинг борбору дагы алдын ала турган. Анан 4 октябрда ошо же 5 октябрда чыга турган адамдар жөнүндө дагы алдын ала айттык. Кимдер чыгышы мүмкүн,
кандай чуу салышы мүмкүн, тополоң кылышы мүмкүн, ал боюнча дагы мүмкүн болушунча эскертип, гезиттерге жазып, коомдук бир түзүп, алдын алып атабыз да. Ошон үчүн ошол чыга турган күчтөргө кайрылып атабыз. Элдин тынчтыгын, стабилдүүлүгүн бузбаңыздар. Мен бирок бардыгынан жакшы жери эң эле туура жер азыр калыс шайлоо өтүш керек да. Калыс акыйкат шайлоо өтсө эч ким көчөгө чыкпайт. Ошон үчүн мамлекет, борбордук шайлоо комиссиясы, жалпы партиянын дагы жетекчилери, кыскасы байкоочулар, кыскасы калыс акыйкат шайлоо өткөндү камсыз кылыш керек мамлекет. Ушуга жетишсе, мен ойлойм тополоң болбойт, коопсуздугубузга чек келтирбейт деп ойлойм да. Сиз эми канча жылдардан бери укук коргоо тармагында жүрүп, анан ушул эл аралык уюмдардын, укук коргоочулардын жана массалык маалымат каражаттарынын кимге иштеп атканын жакшы билесиз да. Анан мен сизге бир ачык эле суроо берейин да. Кайсы бир мамлекеттер ушул өлкөнүн бир дестабилдүүлүгү үчүн аракет жасашы мүмкүнбү? Болсо кандай бир кызыкчылыктар болушу мүмкүн? Деги эле биздин дестабилдүү болушубуз аларга эмне пайда алып келет, мисалычы? Кайсы бир күчтөргө? Эми башынан эле өзүңүз билгендей, ошол эле бизде өтө чоң дүйнөлүк 3 держава бар. Аны элдин баары билет. Ошол державалар тарабынан, айрыкча Америка мамлекети тарабынан көп жылдардан бери кийлигишүү болуп келатат да бизге, биздин өлкөнүн ички ишине кийлигишке. Мына жакында эле болгон ошо сурамжылоо жөнүндө айттым. Кийлигишүү болуп келатат. Башка мамлекеттерде кийлигишип келаткан кээ бир партиялар, кээ бир мамлекеттен акча алып 2010 жылкы шайлоону утуп алган боюнча дагы кеп салдык, билесиз. Парламентте бир 22 депутатты алып келди да, ошол акчанын күчү менен. Мына ушундайлар да болуп келет. Ошон үчүн алардын ар бир мамлекеттер, Кыргызстан деген бул борбордук Азиядагы мамлекеттердин борборунда турган аябай мындай кызыкчылыктар көп да. Биз Афганистанга жол ачылат, Афганистан жанындабыз. Бияктан Кытайга жол ачылат, башка мамлекеттерге жол ачылат. Кыргызстан ушу борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы болгон мамлекет, ачык мамлекет. Бизде сөз эркиндиги, адам укугу деген маселелер башкаларга караганда жогорку деңгээлде да. Мисалы адамдар биз аркылуу өтөт. Анан биз аркылуу эл аралык уюмдар келе алат бияка, байкоочулар келе алат, ээн эркин, эч ким аларды тоспойт. Демократияны өнүктүрүүгө эл аралык институттар, жанагы биздин ишибизге киришкен институттар келип, мына мисалы республикалык институт американыкы, мисалы 4 жыл мурун Россиядан уже токтотулуп койду, ишине тыюу салынып. А бизде ал республикалык институт бизде иштеп атат. Иштеп мына биздин ички ишибизге киришип атат. Биз эле эгер демократиялык мамлекет болбогондо тыюу салып койсок болмок. Тыюу салбай иштетип атабыз. Алар жөн турбай кайра өзүбүздүн ички ишибизге кийлигишип, бизге акыл айтып атат, шайлообузга кийлигишип атат. Ошон үчүн кылымдардан кылымга эле ошо чет мамлекеттер, кичирээк мамлекеттерди өзүнө каратып алыш үчүн, көз каранды кылыш үчүн ушундай саясаттарды жүргүзүп келген, жүргүзө берет да. Өткөн берүүлөрүбүздө укук коргоочулар анан эл аралык уюмдар тууралуу кеп кылдык эле. Мында мен ойлоп атам ушул массалык маалымат каражаттарынын кийлигишүүсү. Ушуга токтололучу анда. Бизде ушул массалык маалымат каражаттарынын сырттан каржыланган массалык маалымат каражаттарынын кийлигишүүсү кандай болуп атат? Алар кандай саясат жүргүзүп атат бүгүнкү күндө? Эми сырттан каржыланган маалымат каражаттары бизде бар. Алар эми ачык эле айтып коелу, ал Азаттык радиосу Американын Конгресси тарабынан каржыланат, өзүңөр билесиңер. Андан тышкары клуб Кеж деген дагы сайт бар, ал да каржыланат. Жана башка дагы массалык маалымат каражаттары бар да. Не только Америкадан, башка чет мамлекетте гранттардын аркасы менен ошо иштеп аткан массалык маалымат каражаттары бар да. Эми биринчи Азаттык радиосу жөнүндө айтсам, мен биринчи анын жакшы жактарын айтайын деген оюм бар да. Мисалы Азаттык радиосу Кыргыз 90 жылдардан бери Кыргызстан эгемендүү, суверендүү мамлекет болгондон баштап Азаттык радиосу ушул азаттыктын үнүн угузганга, акыйкаттык жеткиргенге, калыстыкты жеткиргенге, адам укугун сактаганга, демократияны өнүктүргөнгө, сөз эркиндиги боюнча аябагандай чоң бизге жардам берип келди да. Айрыкча мына мен укук коргоочу катары канча сабалдым, камалдым, жоголдум дегендей уурдап кетишти. Мен өзүм деле айтканда канчалаган Азаттык радиосу бизге моральдык жактарын көп. Ачык айтып, калыс болуп, ушу даже жоголуп кетип, 15 күн уурдап кеткенде дагы ушул чыркырап ошо турду да, андай Турсунбай акунду ошо уурдап кетишти, мындай караш керек, адам укугу тебеленди, үй бүлөсү кыйналды деп. Мен өзүм жөнүндө эле айтсам, канчалаган саясатчыларды камады, ошолор жөнүндө азаттыктын жарчысы катары мындай өзүнүн көзүн карабай, баягы чагылдырып, ал кезде Азаттык радиосу эки жактын тең көз карашын эркин чагылдырып келди. Бийлик тараптын да көз карашын, оппозиция тараптын көз карашын, жабыр тарткандар да, жабыр тарттыргандар да көз карашын чагылдырып келген да. Азаттык радиосу ушундай бир жакшы жактары бар да, ушуну чагылдырып келген. Анан эми кийинки убактарда, мына мисалы мен Азаттык радиосун өзүм аябай угуучумун, бир дагы
берүүсүн калтырбай угуп, ушундай сын көзүмдү айтып, анын жетекчилигине дайым өзүмдүн сын пикирлеримди, кээ бир азаттык радиосу кээ бир кемчиликтерди, оркогон кемчиликти кетирип койсо, мен аябай жүрөгүм ооруйт. Анан жетекчиликке чыгып айтам: айланайындар, могу жери момундай эле, илгери мындай болчу эле, жакшы мындай принциптери бар эле, андан кичине четтеп кеттиңер деп айтып турам да. Мен ошону эле кичине ошол айтып аткандарымды эле азыр айтып коеюн деген оюм бар да. Мисалы, бир эле чоң кемчилиги азыр мына айрыкча шайлоонун алдында оркоюп көрүнүп келди. Азаттык радиосу баягы тандап чакыруу же тандап маек алуу жолуна түшүп алышты да. Бул эми туура эмес деп ойлойм. Азаттык радиосунун ошо медийный ошо төрүндө мындай чакырылган коноктор ошол эле бир эле партиянын же экинчи партиянын, бир-эки партиянын эле өкүлдөрү да. Ошо белгилүү лидерлер, Кыргызстанга белгилүү лидерлер, жаштары бар, карылары бар. Ошо Американын камчысын чапкандар анын ичинде, ошо батыштын камчысын чапкандар. Ошол эле адамдар да, бир-экөө өзгөрүп калат. Анан ошолор деле эки жолу чакырат, үч жолу чакырат, 4 жолу чакырат. 2-1 деген передачасы бар, бир эле адамды 3-4 жолу чакырат мисалы. А башка адамдар да бар да, мисалы чакырып жакшы бир маек бере турган. Алар чакырылбайт, анткени алардын көз караштары азаттыктын көз караштарына туура келбейт. Бул эми тандап чакырган өзү туура эмес да. Бул мен ойлойм, бул жөнүндө мен да өзүмдүн пикирлеримди айттым, сын пикирлеримди айтып атам жетекчиликке. Мындай мурда азаттыкта болгон эмес мурда. Тынчтыкбек Чоротегин жетектеп келген, Кыяс Молдагусов жетектеп келген. Ошо андан кийин деле мындайча жетекчилерди мен баары мен азаттыкта иштеген адаммын, адам укугу боюнча передача. Макул, эми сиздин айтууңуз боюнча ошол тандап чакырып атыптыр. Бирок эмнеге болгон аракеттер булар? Эмне болуп атат? Эми аракеттери эле ушул азаттык өзү ошолордун көз карашын, ошолордун позициясын чагылдырган адамдарды көбүрөөк, батыштын, Американын көз карашын чагылдырган адамдарды көбүрөөк чакырып атат да. Ал эми мындай түрдүү көз караштарды, пикирин эркин айткан, ошол эле Россия жөнүндө, Кытай жөнүндө же башка дүйнөлүк Европа жөнүндө айтып, өзүнүн көз караштарын кээ бир Америкага каршы, кээ бир сын көз менен чакырган адамдарды, мындай пикири бар адамдарды чакырбай коюп атат да. Ушундай да. Анан экинчи да бир мындай кемчиликтери ушул мисалы мына Арабанда окуя болду. Кагылышып кетти, эки партиянын өкүлдөрү жабыр тартты, больницага жатты. Эми ушуну 1 берди, 2 берди, 3 берди, эртең менен берди, кечинде берди. Анан ошону эми лентасынын биринчи бетине, азаттыктын биринчи бетине лентаны атайын илип койду да. Илип койду. Бир күн кечке, экинчи күн дагы улам берди. Мен чыгырып айттым: айланайындар, бул ал жерде сабашып атат, аялдар чыркырап атат, экөө кармашып атат, эки тарап ондогон, 20лаган кишилер. Аны көргөндө адам башкача да, кан кызып кетет да. Биздин кыргыздар араң эле турат, жарылууга араң эле турат. Тем более шайлоонун алдында жаштардын канын кызытпай, могу лентаңарды алып салгачы. Бир жактан эмне керек? Сага Сергем ушундай бир каршылашып ызы чуу керек. Муну ызы чуунун кереги эмне? Азыр көргөндөр ого бетер кайра кандары кызып. Азыр эми болду, чагылдырдыңар, айттыңар. Эми могу лентаны алып салгачы, могу берүүнүн биринчи беттен. Жок, аны алган жок. Кечке чейин турду, илинип турду. Эми канча миңдеген адамдар көрүп атат. Бул дагы туура эмес да. Айтсын, башка кылсын. Анан экинчи дагы жери баштаганда эле, эртең менен баштаганда эле Биримдик партиясынан баштап атат да. Эми булар ойлоп атат, Биримдик партиясы ушу бир президентке тийиштүү партия дегенде мындай эметип атат, ошол президент иниси бар, анан башкалар бар деген. Мен ойлойм, бул туура эмес деп. Президент ачык айтпы. Мен да ушундай деп түшүнөм. Бир да партияга тиешим жок деп атат, мисалы. Деп атат, мен баардык партияларга бирдей калысмын деп атат да. Анан ушинтип айткандан кийин анан ошол Биримдикке баштап эле, Биримдикте эмес. Ошо Биримдикке сындоо менен, мисалы, Нарын облусунда бирөө жана подкупка жөнүндө сөз сүйлөп, мындай видеого чыккан экен, ал жөнүндө айтып атат. Мына мугалимдердин арасында бир Арабанын акими, бир аким чыгып сүйлөптүр. Алдын улам үндөрүн, мына бүгүн эртең менен да берди, кече да берди. Улам үндөрүн берип атат. Эми аны Арабанда окуян улам кайрадан берип атат. Райым миллионду болсо улам берип атып тажады, мисалы. Эми берсин де, Райым миллионду колдоп аткан эч ким жок. Ал жөнүндө мен да сындап атам. Ал дагы тиешелүү тергелип бир жыйынтык чыгыш керек, ачыкка чыгыш керек. Алда чыкпай ушуга чейин укук коргонгондорго ага каршы эч кандай чара көргөн жок, мисалы. Мен ойлойм, бир раз ушунчалык азаттык жанагы аябай жакшы изилдөөлөрдү жүргүздү, айтты азаттык, баардык бул ал жагында айтышыбыз керек. Бирок ошол боюнча бир чечим чыгыш керек, чечим чыкпай калгандан кийин эми кайра аны козгоп эле Райымга козгой берген киши оору сыяктуу да, мындай. Райымдан башка тема жокпу депчи. Ошон үчүн мындайда анан президент деген мамлекет башчысы. Азыр мына президентти, анын бир туугандарын же башка жөнүндө айтуудан мурун, мисалы, дагы мисалы ошол эле мындай гендерге тийиштүүсү бар, баардыгын басып алган, кумтөрдү басып алган,
кумтөр жөнүндө бир туугандары менен эметип алган деген сөздөр, анын иниси дагы ошого кумтөргө тиешеси бар деген сыяктуу эмелерди, берүүлөрдү колдогон ошо берүүлөр кетип калып атат да. Мен ойлойм, эми Азаттык радиосу андан тышкары дагы бир туура эмес жактар, мына бизде эртең менен Азаттыкты мен уккан адам эртең менен эмеден баштайт, Навальныйдан баштайт. Навальный уланган экен, алып барып мына Ангела Меркель жолукту, тиги жолукту, бул жолукту, ушуну 20 жолу кайталап берет да. Эми анан экинчи тарапта бар да, уланткан Россия тарапында пикирин угуш керек да. Россия тарап новичок деген жана мен затты берген эмеспиз, эч уланткан эмеспиз. Аны биздин тиешебиз жок дейт. Аны да берип койсун. Ал пикирди дагы алардын бир пресс-секретары бар, алардын бир тергөөчүлөрү бар, аларга чыксын. Мисалы, анан Белоруссиядан башталат. Белоруссиядагы болгон топологдун баарын күнүгө чагылдырып атат. Ал Америка каржылаган менен Кыргызстандын атынан кетип атат да. Бул Кыргызстанда жайгашкан Азаттык радиосу. Кыргызстандын атынан кетип атат. Белоруссия менен да биздин карым катнашыбыз бар. А Белоруссиядагы Тихановскийлардын пикирин, алардын чыкканын, митингдерин берген менен экинчи тараптын да пикирин берсин. Мен аларды Лукашенкону колдоп аткан жокмун. Аны мен колдобойм. Диктатор 26 жыл башкарды. Бирок экинчи тараптын да пикирин берсин да. Мен ошол сыяктуу эле башкалар да, мисалы, ошол эле мына Кытайдагы жанагы эмедеги Чыгыс Түркістандагы эмедеги уйгурларды, кыргыздарды эметкен түрмө бар экен, атайын түрмө. Ошолордо кыйнап атыптыр деп. Эми ал түрмө бар, кыйнап атканы бар, адам укугу теринип атат. Кытайлар ошондо жабык өлкө. Аякта адам укугунун жөнүндө сөздө жүргүзүш мүмкүн эмес. Мен укуп карашат билем. Бирок аларды берүүдөн мурун, анда экинчи Кытай тарапында пикирин берсин. Мен айтайын дегеним, объективность, беспристрастный, нейтральность. Кыргызча айтканда объективдүү, калыс, бейтарап маалыматтарды бериш керек. Мен баягы Азаттыкка күйгөн адам катары айтайын. Азаттыкты мындай чыгып алып сиздин алдыңызда жамандайын дегенден алысмын. Мен Азаттыкка как берип аткан кеңешим бир тараптуу бербей, бейтараптуу, калыс, эки тараптын пикирин чагылдырган берүүлөрдү берсе деген оюм да. Бирок тилекке каршы азыр мына ситуация курчуп келатат. Мына 3 күн калды, шайлоого 3 күн калды. 3 күндөн кийин агитация бүтөт. 4-үндө болсо, 3-үндө болсо уже эч кандай агитация болбойт, 4-үндө шайлоо болот. Анан азыр 16 партия келатат, 16 партиянын 5-6 өтүп калышы мүмкүн. Анан өтпөй калган 10 чакты, 11 партия болот, 10 жа. Алар азыр Азаттыктын кээ бир берүүлөрү адамдарды козуткан жактарга барып атат. Козутуп атат кадимки. Мына бийликтин бардыгы бүт ээлеп алды, акча таратып атат, тиинтип атат, башында Жээнбеков туруп атат, башында Райым Миллионов туруп атат деген сөздөрдүн баарын эметип кетирип атат. Мына ушул эки партия ушунун баарын эметип атат деп. Бийлик тараптагы пикирин берсин да. Демек мунун максаты кандай болушу мүмкүн? Эми ачык айтып калалы, ушундай катачылыктар кайталанбасын деген маанеби, же болбосо муну атайын эле бир мамлекетти дестабилизацияга чакыруу маселеси катары? Жок, эми ал дагы бар. Азаттыктын да жакшы жактары, алар баягы бийликтин партиялары чын эле жерлерде баягы акча берип атат, элди өзүнө эме үндөп атат, мугалимдерди тияк бияка, андайлар жерлерден фактылар бар, жок эмес илгертен. Аны айтканы жакшы. Бирок ошо менен чектелип калбай, башкача арам ойлорун көрүп атпайбыз. Эптеп ошо бийликти жаман көргөзүп, партияларын жаман көргөзүп, бийлик кыктаган партияларды 3 партияны айтып атып да жатат. Эми Азаттык баштап атат. Бийлик кыктаган партияларды. Эми алар бийликти кыктайбы, кыктабайбы? Алардын да Кыргызстан партиясынын лидери бар, Канат Исаев деген. Биримдиктин лидери бар. Тилердин лидери бар. Алардын да пикирин билсин да, алардын пикирин да берсин да. Кыктап атабы, кыктаган жокпу? Алардын да аргументтерин берсин да. Анан эл айтат деп анын баары ныктайт. Анан ошол бийликтин 3-4 партиясын президентке байлап, анан жамаатты көргөзүп, элди өзүнчө коюп, аларды өзүнчө коюп, азыр эл менен президенттин ортосунда жараканы түсүп салды. Ошо жараканы түскөн эң башында Азаттык радиосу туруп атат. Мына азыр 4 бүтөт шайлоо, 5-inde азыр эмне болот? Дагы азыр белгисиз. Мына кээ бир эксперттер айтат, Белоруссияда окуя болот деген бар. Мен аны Кудай анын бетин арыгсын, ишенбейм. Бирок ошондой окуя болуп кетсе, толкундоолор болсо, мына Азаттык радиосуна ишенгендер толтура, миңдеген анын көрүүчүлөр бар, угуучулар бар. Алардын баары Азаттыктын бир жактуу, жана мен айткандай, бир жактуу, бейтараптуу эмес, бир жактуу кээ бир берүүлөрүн ишенип алып, көчөгө чыга турган адамдарга даяр. Андан тышкары мына реакция 1, реакция 2, реакция 3 деген жаштар чыгышты. Мына биздин мониторинг борборуна маалыматтар келип түшүп атат. Алар дагы ошо Америка тараптан каржыланып аткан. Алар дагы бизге келген маалыматтар боюнча ошо каржыланып, атайын $100,000 бөлүнүп, анан митингге чыкты деген маалыматтар түшүп атат. Алар илгери мисалы мен пикетке, митингге биз чыкканда, 90-жылдары чыкканда эч акчасы жок. Бир плакат эптеп, подземкадан сатып алып, бир гуаш менен жазып, бир жаман жап. Анан чыкчубуз, өзүбүз ачыкка эчтибиз. Анан бирок эл үчүн, жер үчүн деп чыкчубуз да, бай патриоттук.
Азыр болсо ошол жанагы реакция 1, реакция 2, реакция 3-түн балдарын жазган плакаттарын карагылачы. Алды плакаттарды ал жөнөкөй простой смертный жаза албайт анын баарын. Ал жөнөкөй акчадан турбайт, ал деген аябай кымбат жазып чыккан. Ал балдар кайдан таап атат ал акчалардын баарын? Значит, жана айтылган маалыматтар туура деп айтып атабыз. Ошон үчүн мына ушунун артында бардык Америка туруп атат. Азаттык болсо Америка тараптан каржыланып атат. Ошон үчүн кандайдыр бир негеде ой кетип атат да. Бул Азаттык радиосу жөнүндө биз аябай элдин пикири жакшы. Менин да пикирим жакшы. Бирок бир кандайдыр бир Американын камчысын чаап, Кыргызстандын кызыкчылыгын көп ойлобой, парламенттик шайлоону пайдаланып, биздин баягы элдин маалыматы жоктугун пайдаланып, бийликти жек көргөзүп, анан бийлик менен элдин ортосунда жараканы күчөтүп, анан бир толкундоону чыгарганга отко суу бүркөн май салгандай болуп калбасын деп атам. Алдын ала эскертип атам. Мына 3 күн калды. Кичине эсиңерге келип, өтө катуу кетпей, Азаттык радиосу азыр рупор катары кээ бир жерде ойлонуп атат. Мына Ата Мекен партиясынын лидерлери эмеге ат башыга барып алып айтып атат. Алар чакырык кылып атат кадимкидей. Чакырык кылып. Мына азыр Райым Матраимовдордун, Жээнбековдордун кланы каттап келе атат. Бүт баарын менчиктештирип алды. Только Ата Мекен партиясы ошол кландарды токтотолот деп айтып атат. Элге чыгыш керек деп, ошону биз гана токтото алабыз деп атат. Ата Мекенге шайланып калса биз гана токтото алабыз деп бир талапкер айтып атат. А бир талапкер айтып атат, эгерде биз өтпөй кала турган болсок, же болбой кала турган. Мына Белоруссия эчтеке эмес. Кыргыздар Белоруссияда эмне иштеп отурбайт, кыргыздар чыгат да талкалап турат тез аранын ичинде. Мунун баары чакырык да. Андай кыйын азаттык экен, акыйкат экен, ошол жөнүндө айтпайбы? Ошол жөнүндө мына анткени ал партиялар көбүнчө ошол азаттыктын камчысын чапкан партиялар. Улам чакыргандар ошол партиянын өкүлдөрү көбүнчө азаттыктын төрүндө сүйлөшөт. Азаттыкта мурда иштеп кеткен адамдар бар, кызматкер болуп. Анан алар жөнүндө эмне үчүн айтпайт? Алар чакырык кылып атса эмне үчүн ошол жөнүндө айтпайт? Анан Жээнбековдор жөнүндө же башкалар жөнүндө күнүгө кыйкырып атат. Мен президентти жактайын деген алысмын, просто калыс болсун да. Президент жөнүндө же болбосо бийлик жөнүндө бирдеме айтабы, бийликтин өкүлүнүн да пикирин угуп кой. Алардын өкүлүнүн пикирин угуп. Апайсы жөнүндө бирөө каралып атса, апайсынын пикирин да угуп. Тиягын да угуп, эки жагын калыс чалдыргыла. Мисалы, Тынчтыкбек Чоротеген иштеп жүргөндө, Нарнаев иштеп турганда мындайга жол берилчү эмес. Мен түшүнбөйм да. Азыр мен Айзада Касымалиевге канчалык айттым. Айзада айланайын, карындашым. Мындай азаттын деңгээли мурдага караганда төмөндөп кетти. Бир жактуулукка жол берип атасыңар. Андай кылбагыла, мен азаттыкка күйгөн адам катары айтам деп айтып атам. Мен дагы эле азаттык биз Кыргызстан үчүн көп ишти кылат. Азаттык бир жак жаманаттан алыспыз. Бирок азыр шайлоонун алдында өтө катуу мына реакция 1, реакция 2 жана митингдер азаттын журналисти беле жанталашып жүрбөйбү? Жанталашып деле жүгүрүп бартат, демине чиртпейт, бирок калгысы келбейт да. Ошол баштан аягына чейин реакция 1, реакция 2-ни чагылдырып атат. ЛГТБ жанагы эмелер, бир жыныстуулар чыгып атат. Алардын баарын чагылдырып атат. Аялдарды алып чыкты ким Отунбаева. Алып чыккан баягы музейге. Анын баарын күнү-түн чагылдырып атат. Мына сурамжылоолор чыгарды Америка. Биздин ички ишибизге киргизип жанагы общее дело, USAID мына сиз менен биз берген. Ошонун баарын чагылдырып атат. Алар айтпайбы, бул ички ишке кийлигишкендик, муну биз бере албайбыз деп. Кыскасы баягы улутка, мамлекетке каршы болгон нерселердин баарын жүрөгүнөн чагылдырганга берип атат да. Чагылдырсын, бирок Бакыт мырза экинчи тарапта пикирин берсин, экөө тең бирдей берип койсун. Эми бүгүнкү күндөгү прогноз кандай? Ушундай сиз айтып аткандай аракеттер таасирин канчалык деңгээлде бериши мүмкүн дагы? Шайлоонун алды кандай өтүп жатат процесстер? Анан шайлоодон кийин кандай болушу мүмкүн? Эми прогноз биздин убактыбыз аз калыптыр. Азыр эми бизде шайлоонун алдында азыр мына эки партия жана митингде кыйкырып турушту. Бийликке каршы кыйкырып турду, сотко барып алып тиги соттун алдына барып алып кыйкырып, давай акыйкат чечкиле деп турду. БШКнын алдына келип кыйкырып турушту. 3-4 партия, 5-4 партия биригип алып баягы Кыргызстанды алып салганда, билесиңби? Кыргызстанга каршы Кыргызстанды эметпей эле деп алып салганда. Туура алып салды БШК деп. Анан кийин сотко барып турушту. Кыргызстан партиясы сотко бергенден кийин анан бүтүн Кыргызстан сотко берген, сотко барып турушту. Элдин баары кыйкырып атат. Ошонун баарын Азаттык радиосу жүрүп атат да. Анан эки тарап тең бериш керек да. Ошентип козуп атат. Элдер азыр абал бир тобор. Азыр мындайча жарыла турган абалга келип бышып баратат да. Анткени Азаттык радиосу, Клуб Кеж деген бар, башка баягы башка өлкөлөрдөн каржыланган массалык маалымат каражаттары бар. Анан дагы түрдүү партиялардын камчысын чапкан каражаттары бар. Азыр бийликти жаман көргөзүп, келсе болсо оппозицияны жаман көргөзүп,
мына бийликтин кээ бир каражаттары оппозицияны жаман көргөзүп атат, мындай туура эмес маалыматтар берип. Оппозициянын каражаттары болсо бийлик жаман көргөзүп атат. Азыр каршылашуу өзүнүн апогейине жетип баратат да. Бул жакшы эмес. Мисалы мына 3 күн калды шайлоо. Мен айтайын, укук коргоочу катары, кризисный менеджер катары канча жылдан бери мына тынчтык, акыйкаттык, ушу бир өлкөдө калыстык болсун деп жүргөн адам катары мен азыр аябай кабатырланып турам. Кандай өтөт шайлоо? Шайлоодон кийин тынч болобу? Мына ушул кээ бир батышты Американы колдогон күчтөр ушуну пайдаланып кетпейби? Мына азыр ошол эле реформа партиясынын катарында Америкадан келген бир жигит бар экен. Америкадан келип, ошол жактан акча таап келип, байып, анан окуп келген жакшы, бирок бияка моралдык да, материалдык жардам берип атат. Бул чет өлкөдөн келген адис келип жардам берип атат. Дагы бир кыз бар экен, ал дагы чет өлкөдөн окуп келип, ал жардам берип атат. Ал боюнча да бизде маалыматтар түшүп атат. Фамилиясын аягында айтпай кое турайын. Ошон үчүн айтабызбы, айтпайбызбы, чет мамлекеттин кыйыр түрдө, түз түрдө кийлигишүүсү жетиштүү болот да. Ошон үчүн Кыргызстан өзүнүн шайлоосун өзү татынакай өткөрүп, тынч өткөрүп, өлкөбүздө стабилдүүлүк болуп, шайлоочулар гана 120 депутаттын тагдырын шайлоочулар, Кыргызстандын шайлоочулары гана чечиш керек. Биз эч качан Белоруссияга, Белоруссиядагыдай, Украинадагыдай бир кооптуу окуяга жооп бере беришибиз керек. Рахмат маегиңиз үчүн, ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жалпы мамлекеттин, Кыргызстандын бүтүндүгү, бүгүнкү күндөгү стабилдүү мамлекеттин шайлоо алдындагы кандай процесстерде кандай жүрүш керек деген сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсү, алардын биздин мамлекеттин стабилдүүлүгүнө карата дестабилдүү мамлекетке айландыруу аракеттери жана бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттары кандай болуш керек, эмне маселелерди чагылдырыш керек деген маселенин үстүндө коомдук ишмер, укук коргоочу, келечекке жол мониторинг борборунун жетекчиси Турсунбек Акын менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.